Kırgız Respublikası'nın Kılmış Ceza Kodeksinin 295. berenesinde biyilik Kırgız Respublikası Konstitutsiyasının buzuğu menen küçkö salıp, tartıp alıp alganda gana je biyilikti güç menen karmalып turganda ошого тете ушундай эле аракеттер Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүн күчкө салып өзгөртүүгө багытталганда деп көрсөтүлгөн. Иштин материалдарында жана соттук отурумда аныкталгандай ташыйып кыймыл аракетинде бийликти басып алууга атайын белгилер болуп, курал жарактарды алдын ала уюшкан адамдардын тобу тарабынан жасалгандыгы анықталған жоқ. Мындан сырткары ташыйып ал эми бийликти басып алууда аларга бийлик кандык болуш керек. Мындан тышкары алардын кыймыл аракеттери Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 295 беренесинин диспозициясында көрсөтүлгөн жагдайлар иштин ичинде материалдар менен дагы соттук отурумда да аныкталган жок деп сот коллегия эсептеп, Кыргыз Республикасынын Жазык процессуалдык кодексинин 347-ден 348 беренелерин жетекчилик алып, соттук коллегия өкүм кылат. Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун өкүмү өзгөртүлсүн. Ташыев Камчыбек Кыдыршаевич Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 30 беренеси аркылуу 3-4-5 бөлүмдөр аркылуу 28 берене аркылуу 295 беренесинде Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 30 беренеси аркылуу 3-4 беренеси аркылуу 28 беренеси аркылуу 295 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок болгондуктан акталышсын. Камчыбек Кыдыршаевич, мына ушул акыркы өлкөдөгү кырдаал боюнча өзүңүздүн пикириңизди билдирип койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, мына акыркы маалдарда мамлекетибиздин кырдаалы өтө курчуп кетти. Биз ушу кырдаалды жөнгө салуу боюнча силерге берген убаданын негизинде, ошо мыйзамдын негизинде гана аракет кылайлы деген үмүтүбүз бар жана ошону гана жасап атабыз. Биз бир дагы мыйзамсыз иш жасаган жокпуз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бардык иштер мыйзам чегинде болуш керек. Ошол эле мезгилде биз мыйзам чегинде жүрүшүбүз керек, мыйзам чегинде аракет кылышыбыз керек. Жана ошого кайтышыбыз керек деген маалда көптөгөн саясий күчтөр, кээ бир партиянын өкүлдөрү, мына Сурабалдиева, эми ар түрдүү ушактар таратып атышат. Мамлекетибиздин биримдиктүүлүгүн, мамлекетибиздин тынчтыгын сактоо биздин милдетибиз. Бүгүнкү күндө ар кандай кызмат орундарына чуркап, же болбосо ошо бошогон кызмат орундарын талашып, мал мүлккө талашкандардын бардыгы бул каразгөйлөр. Бизге бүгүнкү күндө кызматтын деле кереги жок. Эч кандай байлыктын да кереги жок. Мамлекетибиз бүтүн болуп калса болду. Кыргызстаныбыз сакталып калса болду. Ошондуктан бардык күч аракетибизди жумшап, мына башкалар да айтып атышат, ал маселе калп, мына бардык провокация. Ошондуктан азыр мыйзамдын чегинде гана аракет кылышыбыз керек. Ар түрдүү топторго бөлүнбөстөн, провокацияларга бөлүнбөстөн, бири-бирибиз менен чабышпастан бир мамлекетти сактап калышыбыз керек. Эгерде андай кылбай турган болсок, мына ар түрдүү күчтөр башын көтөрүп атат. Эгер мунун бардыгын чогултурса, коомубуз мындан да жаман болуп жарылышы мүмкүн. Ошондуктан мен кыргызстандык мекендештерибизге баарына кайрылып кетемин. Баарыңыздарга, ар бириңиздерге Кыргызстан керек болсо, ар бириңиз аракет кылыңыз. Ар бириңиз аракет кылыңыз. Кылган аракетибиздин бардыгы мыйзам чегинде болушун каалайт элем. Биз сөзсүз түрдө тил табышабыз, сүйлөшөбүз. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Улуу Мухаммаддын чет өлкөдө 4-үнчү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $45,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан улуу Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, иненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат деп чыгат. Бул жерде мошенство жок.
3197. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Ты деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам кетиңиздерди өтүнөм. Аллах барыңыздардан разы болсун. Акыркы 10 жылда ошол эле киши аябай катуу иштеди го дейм. Катуу иштеп мындай тарс мындай кыргыз уктап жатканды тургузуп, ошентип мындай кыймылдатып, кадимкинде эле мындай кыргызстан өнүккөн деп калат да. Абдан эле көп жумуш жасады. Абдан эмне деген стройкаларды жасады, эмне деген жолду жасады, эмне деген коррупцияларды тыйды чындыгында. Экөөгө рукса, экөө кайра таарынычтарын жоюп, жарашсын дагы, кайра ордуна иштебесин каалайбыз. Ооба, Ташиев жакшы деген Камчыбек мырза студиябызга кош келиңиз. Сау болуңуз. Айтсаңыз, ошол акыркы учурда саясатта же мамлекеттик кызматта көрүнбөй калдыңыз. Деги кайда эмне жумуш менен алектендиңиз? Негизинен биз ар дайым эле ошо саясаттабыз. Кээде адам ушундай болот да, таарынганыңды унчукпагандык менен билдиресиң да. Кылмыш ишти мына бүгүнкү күнгө чейин мондай кылмыш иш менин атым ачылган эмес, кылмыш иш по факту ачылган да. Бүгүнкү күнгө чейин Аллага миң калла шүгүр, мен ушул тагдырыма ыраазымын. Бир дагы мамлекеттик бир сотук жерди мамлекеттен кызматымдан кыянаттылык кылып пайдаланып, же жеңил желпи кылып тааныштарым аркылуу, башкалар аркылуу алган жокмун, сатып алган жокмун. Эгерде мен жерлерди сатып алсам, бизнестерди кылсам, только жеке адамдардан гана, коммерциялык негизде гана, бизнес негизде гана жасап келдим. Дагы айта турган жерим, мына мамлекеттин мал мүлкү тонолду, сатылды. Бир кирпичти мамлекеттен приватизация кылган жокмун. Мен бир жагынан ушул тагдырыма ыраазымын. Рахматымды айтамын. Бул мен ата-энемден берген тарбиясы. Мындан ары да ошондой кылам. Мен өткөндө эле айттым эле бир телевидениеге. Азыр дагы айтып коеюн. Мен бала чакама дагы айтамын. Бирөөнүн байлыгына көз артпастан, айрыкча элдин, мамлекеттин байлыгына көз артпастан, ошо элдин, мамлекеттин байлыгын топтогонго, көбөйткөнгө, жашаган коомуңдун күчтүү болгонуна салым кош деп айтам. Аны талап тонобостон. Себеби жеке адамга бар нерсе жетет. Мен мүмкүн кээ бир ошо приватизатор, прихватизаторлордой бай болбосом дагы, аларга окшоп 10-15 завод, фабриканы, жүздөгөн гектар жерлерди тартып алып, то есть мамлекеттен бекерге эптеп сатып алып, баягындай куулук кылып байбасам дагы, алардай бай болбосом дагы, мен Кудайга шүгүр баймын. Жеген тамагым, кылган ишим, элге кала турган кайрымдуулугум Алла Таалам берип атат, мен ошону жасап атам. Бүгүнкү күнгө чейин КТРден, мамлекеттик каналдардан жамандаса жамандайт. Жаман жагын көрсөтсө жаман жагын көрсөтөт. Бирок бир да жолу жакшы жагын көрсөтүп коюшпады да. Бир да жолу. Мен эми мактанып айтпайын, бирок мен ар дайым эл арасында күндө колуман келген ошол мындай кайрымдуулугум кылам да. Күндө. Бул 2 күндө, 1 күндө эмес. Бирок ошонун бир дагы акцияны КТР же ошо мамлекеттик телеканалда, радиолор берип койгон жок, чыгарып койгон жок. Ушул жагынан биз мамлекеттин өзүмчүлдүгүн, мамлекеттин маалыматты жашыргандыгын, өзүнө керектүү маалымат чыгарып, керектүү эмес маалыматты жашыргандыгын мына коомубуз күбө болуп атат да. Эми мен айтып атпайм, мен ушу ачык айтам дагы, анан кийин ачык айтсам эле көптөгөн адамдарга жакпайт. Көптөгөн адамдар анан кийин ошол эмеден кийин ошо студиядан чыккандан кийин мага телефон чалышат, анан мени кээ бирлери урушат, кээ бирлери мактайт, кээ бирлери ушундай кылат дейм да. Мен урматтуу телекөрүүчүлөр, силерге дагы бир жолу кайрылып айтып кетер элем. Мен ушу студиядан чыккандан кийин мен урушпагылачы депчи. Эмне үчүн сен ушундой айтып койдуң деп мен урушпагылачы. Себеби мен көөдөгүмдөгүн айтып атам. Көкүрөгүмдөгүн айтып атам. Түшүнгөнүмдү, билгенимди айтып атам. Бир жерден жаттап келип алып, бирөөдөн окуп келип алып, бирөөнүн бир ыңгайсыздыгы үчүн же бирөөгө ыңгайлуу кылып айтып аткан жерим жок. Мен элимдин, журтумдун, мамлекетимдин бүгүнкү күндөгү проблемасын айтып атам. Мен элиме, мамлекетиме бир же болбосо кайсы бир топко жагынайын эмес,
болгон чындыкты айтып атамын. Ошондуктан мен ошол айтпай калганым боюнча айтайын. Мен силерден суранамын, мени ушул экрандан чыккандан кийин урушпагыла. Камчыбек мырза, көрсөтүүбүзгө жоктогуй келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз.